итаат деген бир четте аябай сонун нерсе экен. Аял эркиндикти жакшы көрөт да. Эркиндик деген эмне? Көп учурда эң баштык. Эркиндик деген бул эң баштык болот. Ошол үчүн биз эң баштык кылып, адепсиздик кылып, Алла Таалага деле моюнсунбай жүрөбүз да. Алла Таала кайсы бир нерселерде биздин өзүбүздүн напсибиз каалаган эркиндикти чектеп атат да. Мындай жүрбө, жолго салын. Калп айтпа, бул күнөө болот, ушак айтпа, күнөө болот, мол тамакты жебе деген сыяктуу. Ошол сыяктуу эле бул Алла Таала бизге жакшылык каалагандыктан ушул нерселерди кылып атат. Чындыгында Алла Таала биздин ибадаттарга муктаж эмес да. Биздин эч нерсебиз Алла Таалага керек эмес. Ошол сыяктуу эле күйөөнүн бизден бир нерседен тыйганында биз үчүн жакшылык болот. Үй бүлө үчүн жакшылык болот айрыкча. Ким менен мамиле курба деген болсо, күйөө адатта эркектер мындай стратегияны жакшыраак билишет го, окурукту алсыраак ыргытат да. Ошол үчүн ал мындай болот деп эсептеп коет да, мунун акыры жакшы эмес деп туруп тыйышы мүмкүн да. Ошол үчүн итаат маселесинде Алла Таалага биз 100% ишенип атабыз да. Менин напсиме жакпаган бир нерсе келсе дагы, бунда мен үчүн жакшылык бар иншалла деп. Ошол үчүн күйөө тыйган нерседен деле иншалла менин үй бүлөм үчүн ушул нерседе жакшылык бар деп напсибизге жакпай жатса деле моюнсунуп кое беришибиз керек.